республикалық бюджет боюнча мыйзам долбоору бул эң маанилүү мыйзам. Мен бул жерден ГКМБнын башкы прокуратуранын өкүлдөрүн көрбөй атам. Финполициянын болсо орун басары отурат. Алар эмне үчүн жок? Финполицияныкы тиги Ош шаарында, Жанар Кубанычевич, Ош шаарында бир чоң мероприятие болуп атат, ошол жака суранып кеткен. Бу жерде орун басары бар. Негизи күч органдары парламентке мындай тоготпогон мамиле жасабаш керек. Аларга же бюджеттин кереги жокпу. Ошон үчүн алар бул жерде келип отуруш керек. Мисалы менин башкы прокуратурага бир канча суроом бар эле. Ошол убакта улуттук коопсуздук кызматы дагы. Жанар Кубанычевич, комитетте каралып, комитеттин сунушу менен чакырылгандар отурат. Комитет төрагасы да жооп берип койт убакыт болгондо. Улантып бериңиз. Анда ошо комитет эске алсаңар кийинкиде. Мухаммед Калыжович, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз. Ушундайбы же андай эмеспи? Жанагыш, мен уруксат берсеңиз, булардын дагы мыйзам чегинде баягы кошумча возмещениядан булар дагы алыш керек да. Бизге 112 миллион чындыгында биз карызыбыз бар, бирок 100 миллион бөлгөн жокпуз, 30 миллион эле бөлүп бердик азыр. Бирок чечим 100 миллион боюнча чыкты, 30 миллионга азыр алып келет азыр. 100 миллион деп жүрбөйбү? Кошумча 91 миллионуна уйгурат деп жүрөт, туурабы? 112 миллион. Негизи аларды ал баягы 25%. Жанар Кубанычевич, ал жерде өзлөрүнүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жокпуз. Анан Жалал-Абадта эмеси бүтпөй атат, жана прокуратуранын зданиялары бүтпөй. Ошого тез керек дегенден бердик да. Мен таң калам дейм, мамлекетке өндүргөн каражаттын 30%ын прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да, мисалы 100 миллион. Мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр кандай кылабыз? Ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Сөзсүз бериш керек депчи. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үй жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде, чөнтөгү жукка. Ошолорго окшоп эле үйлөрдү алыш керек. Анан эми убакыт тар экен, Мухаммед Калыжович. Негизи экономика боюнча көп сүйлөсөк болот эле, бирок мына кошун өлкөлөрдү көрүп атасыз. Бир инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча буга чейин да айттым эле, бир өзүңүз катуу киришпесеңиз болбойт. Мына жакында Өзбекстан менен Орусия 800дөн ашуун соода инвестициялык келишим түздү. Түзүлгөн каражаттардын эми Өзбекстан кошунабыз, өнүксүн, өссүн, биз ага сүйүнөбүз. Бирок тартып келип аткан инвестициялык каражаттарын караңыз. Кыргызстанда ушундай азыр мен тиги графикадан көрдүм, эми бизде деле аракеттер бар экен жана жумуш ордун түзүү, айрым иш кылалардын курулушу, ушундай бир чоң инвестицияны тартуу боюнча сиз ушу Кыргызстандын бардык чет өлкөдөгү элчилерин эскертсеңиз, экономикалык дагы бир мындай дипломатия деген бар. Элчилердин 80-90% 10 секунд кошуп бериле. Элчилердин 80-90% инвестиция тартуу менен иши дагы жок азырчы. Жөн эле отурушат. Ошолор бир анализдеп туруп, иштебегенин кетирип, аларга чоң инвестиция тартуу боюнча бир талаптарды койсоңуз жакшы болот. Мен азыр жооп берип коеюнчу. Жанар Кубанычевич, баягы жаңы министрди барып коллективге тааныштырып атканда ошол жерде эки критерий менен элчиликтин жумушун баа беребиз дедик. Биринчиси инвестиция тартканы менен, экинчиси туристтерди алып келгени менен. Мына эки барган жеринде. Анан азыр биз жаңы министрге дагы айтып атабыз. Ушул боюнча азыр баа беребиз, анан жумушуна же иштейт, же ошол жерде иштебейт, же кетет деген маселени коюшубуз керек да. Себеби дегенде биз да көрүп атабыз, барып эми кээ бир жерде бизге сиздер барсаңыздар, же өкмөттөн барса, бир жылда бир барат, барбаган мамлекеттер бар да. Ошонун баары кандай иш болуп атат, баа берген азыр критерий жок. Ошон үчүн мен сизди колдойм муну. Элчилерге ошондой сөзсүз түрдө баа беришибиз керек ушул иш менен, эки критерий менен.